маселелерди айтатам да. Ошо Ошол көйгөйлүү маселелерди айтардан мурун бир нерсени Кыргыз Республикасынын президенти Садыр биздин азыр Жапаров жазаланган алгачкы маселелерибиз ошо жакшы. адамдын адеп инсандык өлүгүүсү деген ошо тарбияга басым ишарат бул. Анан мына билим берүү министрлигинде дагы тарбия концепциясынын кабыл алынышы. Демек санаа ариптештик доорунда информациялык коом доорунда биз экинчи параллелдүү маселе инсанды тарбиялоо маселесине көп көңүл бурбасак, биздин балдарыбыз робот же роботтун коштончусу болуп калса да, бул да коркунучтуу да. Ошол үчүн тарбияны жакшыртууга биз ошол үчүн дагы нелер мектебине киргизип, анан балдарыбызга жалаң мугалимдер гана тарбия берүү эмес, балдарыбызды өзүн-өзү тарбиялоого үйрөтүү боюнча дагы иш системасыны баштадык. Ошонун китебин жаздык. Мына Каласкан Салтанат Бейшенова деген өзүн-өзү тарбиялоо китебибизди 40 видеоролик кылып даярдап азыр жеңилдикке жайып атат. Мындан ары дагы техникалык прогресс болуп, IT технология заманы болуп, ошол үчүн дагы руханий тарбия, инсандык тарбияны номер биринчи орунга койбосок, бул кооптуу болуп калышы. Ушундан баштап, мына ушул жерде отургандан баштап, министрликте интеграциялык даярдап аткан мектептер ушул балдарды кабыл этүү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагог илимдерин кандидаты. жасап атат. Чоң рахмат. Мен даярданып келгенде жаш мугалим болчу. Мен алмаздарга жооп бермейм. Алмаздарга жооп бермейм. Көйгөйлүү маселелерди айтатам да. Ошо